тилекке каршы Кыргызстанда аябай жасай турган көп жумуштар бар. Мындай гана иштер бар. Экономика жактан, билим жактан теге эле айта берсем, өзүңүздөр деле билесиздер. Мен ушул мен жакадан жалгыз эле бир сиңдим бар эле. Ушуну аябай чоң террористтей кылып, бир коррупционердей кылып камап кеткен өтө өкүнүчтүү. Ошол кызга терикпей эле ошол жакшы иштериңерди көрсөтүп эле өзү кийин ынанып кала турганда иш жасасаңыздар болот эле. Тилекке каршы эми дагы мындан аркысын көрө жатабыз. Кудайым бардыгын көрүп өз ордуна кое турган күндөр дагы келет. Мен бир гана ошо сиңдиме кайрат, күч кубат тилейм. Азыр атам ушул убакта атам ооруп аткан үчүн айласынын атамдын жанында калууга туура келди. Дагы буюрса мындан аркысын дагы көрө жатарбыз. Ушул баарыңыздарга күч кубат, сабыр тилейм. Биринчиден мыйзамсыз кармашты. Кемпир абакты коргоп чыккан жаштардын баары клубтукка алынганы, мыйзамсыз кармалганы туура эмес. Себеби жаштар деген бийликти кетсин деп чыккан жок, кемпир абак калсын деп чыкты. Мына ушул жерди, сууну коргоп чыккан жаштарды мына ушунча кордоп, мыйзамсыз кармап алып кеткен бийликке өзүңүздөр кандай баа бересиздер? Ушул мына азыр эжекебиз айткандай чоң террористтерди кармагандай Кыргызстанда издөө жарыялап ушинтип адилетсиз кадамдарга барган бийликке менин сөзүм жок.